15:00 чейин түз эфирде. Көп окуп, көп изденген ар бир мектептин алдыңкы окуучулары биздин студияда. Балдардын билими, келечектин билиги. Кадырман радио каармандар, саламатсыңарбы балдар? Биз Акыл Таймаш интеллектуалдык радио оюнун баштайбыз. Адаттагыдай эле оюндун максатын айта кетели. Биздин максат келечек ээлери болгон балдардын билимин тереңдетүүгө, билим алууга болгон кызыгуусун ойготууга көмөк көрсөтүү. Биздин оюн урматтуу угармандар, балдар, эфирге катышып жаткан окуучулар үчүн эмес, бизди угуп радиодон, Facebook'тан көрүп аткан ар бириңер үчүн. Андыктан бизди радиодон угуп, Facebook'тан түз эфирде көрүп гана койбостон, силер дагы оюнга катышсаңар болот. Дегенибиз, оюнга же оюнчуга берилип жаткан суроо мага берилди деп элестетип, сиз дагы ал суроого жооп издеп көрүңүз. Жообун тапсаңыз, Facebook'ка жазып койсоңуз болот. Демек, сиз дагы өз билимиңизди ушинтип сынап, билбегениңизди билип алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми Акыл Таймаш радио оюну тууралуу кыскача маалымат берип өтсөк, адаттагыдай эле суроолор 5-чи, 6-чы, 7-чи класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалды. Бул оюнду кесиптешим Жылдыз Мырзабекова жана мен Жаныбек Эсеналиев алып барабыз. Ал эми режиссердук пультта Нуржан Качкынбекова Кыргыз радиосунун Facebook'тагы баракчасынан түз алып көрсөтүп жатат Алтынай Сарбаева. Жаныбек эми оюнга катышууга даярданып келген, тактап айтканда 2-чи айлампага тандалып өткөн командалар менен тааныштыралы. Жакшы болот кесиптеш. Анда биздин студияга бүгүн номер 78-чи мектеп гимназиянын 7-чи классынан түзүлүп келген биримдик командасы келип отурат. Кол чаап турабыз, биримдик командасы кол чаалар болсун. Жана 94-чү мектебинен келген Атамекен командасы. Кол чаап коелу. Кол чаап турабыз. Саламатсыңарбы? Студиябызга куш келдиңер. Алгач адаттагыдай эле оюнубуздун шарттары менен тааныштырып өтөлүм, маанайыңар жакшы болсо. Анда оюнубуздун башында командалардын саламдашуусу, мектебиңер тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо, команда мүчөлөрү менен тааныштыруу орун алат. Андан кийин оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Алгач командаларга бирден логикалык суроолор берилет. Билимиңди сынап көр бөлүмүнөн тарых, кыргыз тил, кыргыз адабияты, география жана математика сабактарынан ар бир командага 2ден суроолор берилет. Ал эми 3-чү бөлүм бул үй тапшырмасы деп аталат да. Мында кыргыз адабиятынан өтүлгөн теманын негизинде кайсы бир чыгармадан үзүндү айтып берүү, маанасын айтсаңар болот, дастан айтсаңар болот, же кайсы бир көркөм чыгармадан үзүндү кылып аткарып берсеңер болот, каада салттарды көрсөңөр болот. Анын баары команданын чыгармачылыктары эметине жараша болот. Мынакей угарман жана оюнчулар, оюнубуздун шарттары ушундай. Биздин оюнга көз салып, өз бааларын берүүчү калыстар тобу бар. Тааныштырып өтсөк, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Тешебаева Урумкан эжекебиз, саламатсызбы? Жана Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5-чи улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директорунун орун басары Мелисхан Асанова эжекебиз. Саламатсызбы? Кол чаап коелу. Ошондой эле бул Акыл Таймаш долбоорубуздун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана Чыныбай Турсунбеков атындагы коомдук фонд экенин дагы эске сала кетели. Эми кайсы команда биринчи баштайт, адаттагыдай эле тактап алалы. Келгиле, команда башчылары. Бул жерде кагаз турат, чучулак кагаздар бар. Кайсы команда биринчи баштайт экен? Биримдик тобу биринчи болуп баштайт. Биримдик тобу Атамекен тобу экинчи баштайт. Эмесе оюнубузду баштадык. Мына ким биринчи баштайт тактап алдык, бирок айта кетчү жактай кийинки бөлүмдө улам алмашып турасыңар да. Биринчи баштаган экинчи баштап калат. Эмесе биримдик командасынын саламдашуусу, микрофонго кичине жакыныраак келип алгыла. Салам айтам ак мөңгүнүн суусу болуп, биримдик тобунун туусу болуп. Салам айтам кыргызымдын уулу болуп, салам айтам комузумдун күүсү болуп. Салам айтам ыйык кыргыз элиме, ийилип таазим кылабыз биз сиздерге. Беттешүүнү салам менен баштадык, биримдик атыбызды даңктадык. Биз 78-чи мектеп гимназиясынан келдик. 7-чи класстын мыктуу окуучулары бириктик. Биз номер 78-чи мектеп гимназиясынын 7-чи класстын окуучулары. Мен биримдик тобунун топ башчысы Жумалиева Айбике. Мага кыргыз тил сабагы абдан жагат. Анткени кыргыз тил сабагы кыргыз тили башка тилдерге караганда менин жан дүйнөмө абдан жакын тил. Кыргыз тили менин өзүмдүн эне тилим. Абалтадан салт санасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам.
Бали. Азаматсың. Кенжеғулова Тахмина. Мен тарих сабағын абдан жақсы көрөм. Анткени тарих сабағында ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун окуйбуз жана үйрөнөбүз. Жақсы. Мен Курманбекова Сабина. Мен адабият сабагын аябай жакшы көрөм. Азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун дерлик бардык чыгармаларын окугам жана окуп жатам. Чыңгыз Айтматовдун бир гана сөзү менен гана таасирленем. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Аязамат. Мен география сабагын жакшы көрөм. Себеби мен бул сабакты жакшы окусам, дүйнөнүн бардык бурчундагы сырлуу жерлерди изилдей алам. Мисалы, жанар тоонун атылышы, океандардагы, деңиздердеги толкундар жөнүндө биле алам. Азаматтар. Алымбеков Рахмат, мага математика сабагы абдан жагат. Анткени эгерде мен математика сабагын жакшы өздөштүрсөм, башка дагы сабактарды жакшы өздөштүрөм. Математика бул акылдын гимнастикасы. Математика көз карандысыз ой жүгүртүүгө эң кыска жол. Ошондуктан мен математика сабагын жакшы көрөм. Азаматтар гана жакшы көргөнү эми далилдейсиңер азыр. Биздин Уран намыскөй, акылман, биримди топ бириктик, атаандашты жеңүү үчүн биздин Уран биримдик. Азаматсыңар. Мектепти жактоо, Эмеге камера аралы. Жокшун тибели жакыныраак келип ал. Жок, бияк артка калган. Биз сиздерге өзүбүздүн мектеп тууралуу айтып кетебиз. Биздин мектеп номер 78 мектеп гимназиясы 1-май районуна караштуу Көлмө конушунда жайгашкан. Ал эми бул мектептин эмблемасы, бул жерде турган биздин эмблемабыз. Бизде 2 мектеп бар. Биринчи мектебибизде 1504 бала окуйт. 1504 бала окуйт. Рейтинг боюнча биз шаардык мектептердин ичинен 20 жакшы топтун ичинде барбыз. Ошондой эле тактап айтып кетсем, биздин мектеп 1997-жылы ачылган. Буга долбоорлор, олимпиадалар жана ошондой эле мыкты алтын тамгага ээ болгон, ошондой эле ОРТ институга катышкан окуучулардын натыйжасы себеп болду. Ошондой эле спорт жаатында дагы биз көп сыйлыктарга жетишкенбиз. Бул жерде кубоктар жана ошондой эле окуучулардын жакшы ийгиликтерге жетишкендиги грамоталары турат. Быйыл бизде болсо жаңы мектеп ачылды. Бул болсо бул биздин мектепте 380 орундук бар. Жана ошондой эле мектептин сыймыктары турат. Бул жерде болсо окуучунун мыктылары сүрөттө турат. Ал эми бул жерде билим берүүнүн мыктылары. Бул жерде карасак, бизди жетектеп келген Зина Сариевна эжебиздин сүрөтү илинип турат. Биздин жаңы мектептеги залыбыз аябай жарык жана чоң. Ошондой эле бизде компьютер класстары бар. Ошондой эле биздин спорт площадкабыз, спорт залыбыз аябай заманбап жана кенен. Жана ошондой эле бизде көптөгөн кружоктор бар. Аларды айта кетсек, бий, шахмат, кол өнөрчүлүк, драм кружоктору жана ошондой эле оскомуз, темир оскомуз, вокал, предметтик жактары дагы күрөштөр дагы бар. Райондун ичинен 4 мектеп пилоттук проектке киргенбиз. Анын ичинде биз дагы барбыз. 16-январдан баштап биз бут кийимибизди алмаштырып сабактарга киребиз. Ошондуктан биздин кабинеттерибиз таза жана тыккан. Ушундай заманбап мектепти куруп бергендиги үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевичке жалпы окуучулардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Кулантарлы. Бүттү? Болду, азаматсыңар, жакшы. Номер 78 мектептин саламдашууна күбө болдук. Анда кийин кезекте 94 мектептен келген биздин ата мекен командасын өрөлүп келиңиздер. Микрофонго жакыныраак келип алабыз, Кылымдардан келген, кыйла жолу жеңген, кыргыз деген урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, мастык кылма өз мекениңе. Бейиштин төрүндө, бербеттин өңүндө,
Ата журтум киндик канын тамган жер, урпак үчүн жан беришкен канча эр. Көгө саба туусу кызыл түс болуп, кан майданда шейит кеткен эрендер. Кыргыз жери, кыргыз туусун бек сактайм. Ата-андашым күч сыноого кана кел. Мен Атамекен тобунун топ башчысы Абдилакимовдон Ислам. Дилгер болгон, билгич болгон келечек, ата-анарга алган салам беришмек. Амандашуу салтын улап барыбыз, топ атынан саламыбызды сунабыз. Менин атым Милана деп аталат, мекен үчүн билгендерим арналат. Акбата тилеп мекенге ар бир тилек оюбуз. Аманат жаным өзүңө, мекен деп чайт жаныбыз. Атай менин өз атым мекен деп чайт ар дайым. Сезимдүү болуу, билимдүү болуу, көрөгөч болуу менин милдетим. Мен топ мүчөсү Жээнбекова Сезим. Ата журтумдун ар бир ташы да мен үчүн кымбат. Мен топ мүчөсү Маматова кымбат. Ата журтка ак кызмат өтө, акылдуу, билимдүү болуу биздин максат. Атамекен тобунун атынан жалпыңыздарга ысык салам айтабыз. Биздин топтун аты Атамекен. Биз Атамекен деп койгонубуздун себеби бул жакта биз Атамекенибизди жакшы көрөбүз. Жана ошондой эле бул сүрөттө биз Атамекенибиздин Кыргызстандын жаратылышын чагылдырганга аракет кылдык. Ошондо камерага карап ал, биякта карабай. Жана бул жакта биз өзүбүздүн Кыргызстан тоолордун мекени дегендей эле биз бул жакка бийик кооз тоолорубузду чагылдырдык. Сен өзүң бээрек келсең бул жакка микрофонго. Бул жерге ошол кооз бийик тоолорубузду чагылдырдык. Жана ошондой эле дайыма асманыбыз ачык болсун деп бул жакка көк асманды чагылдырганга аракет кылдык. Бул жактан алар Кыргызстандын кооз арчаларында кылып, арчаларды тарттык. Бул жакта болсо биздин Кыргыз Республикасынын туусу. Бул сандыкты тартканыбыздын себеби бул бунун ичиндеги алтындардын бардыгы биздин баалуулуктарыбыз, салттарыбыз, ата-бабаларыбыздан калган мурасыбыз, табириктерибиз болот. Жана ошондой эле бул алтындарды биз баалуулуктарыбызга, тилибизге, салт санабызга, маданиятыбызга байланыштырып тартканбыз. Бирок бул алтындардын жанында биздин ошондой баалуулуктарыбыз өтө бийик турат. Азаматсыңар. Биздин мектеп Бишкек шаарындагы номер 94 жалпы орто билим берүү мектеби. Биз ошол мектеп 2015-жылы ачылган. Азыркы учурда мектебибизде 2700 окуучу окуйт. Жана бизде ушул кыска убакыттын ичинде окуучулар көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Жана айта кетчү нерсе, биздин өзүбүздүн медиа сабак фондунун медиа бурч долбоору бар. Ошол жакта бизди өзүбүздүн тарых агайыбыз Курманбек Айдаров агайыбыз жетектеп келет. Жана биз Атамекен тобунун мүчөлөрү ошол Instagram баракчасына, Telegramга, Facebookка өзүбүздүн мектептин жаңылыктары менен окуучулардын ийгиликтерин, мугалимдердин ишмердүүлүгүн тартып, ата-энелерге, окуучуларга жаңылыктарды жеткизип турабыз. Азыркы учурда мен ошол медиа бурчтун кабарчысы болуп келем. Жана бул жакта Атамекен тобунун мүчөлөрү дагы бир окуучусу текст жазуучу, бир окуучусу монтаж жасаса, бирөөсү дизайнер, жана бирөөсү оператор болуп келет. Биз ошентип мектептин жаңылыктарын жеткизип турабыз. Жана ошондой айта кетсек, азыркы учурда биз билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов тарабынан уюштурулуп жаткан мектеп агайларга муктаж акциясына жигердүү катышуу максатында биз өзүбүз азыр агайларды видеого тартып, Instagram баракчабызга киргизип турабыз, маек куруп. Жана ошого жигердүү катышуу максатында азыркы учурда биздин мектепте 13 агай окуйт. Иштейт, Азаматсыңар. Болду, рахмат. Мынакей урматтуу радио көрөрмандар, Борбор шаарыбыздагы 94-чү мектептен түзүлүп келген Атамекен командасынын саламдашуусун, мектеби жөнүндө маалыматтарды уктук. Биз болсо командаларга ийгилик каалап, анда эфирибизди баштайлы. Биринчи айлампа. Ойнубуздун негизги бөлүмүнө өтсөк, негизги бөлүмүндө логикалык суроолор берилет. Жана биримдик командасы баштаган. Биз азыр Атамекен командасы жооп берет логикалык суроого. Даярсыңар, Логикалык дегенге дөңүл буруп койсоңор, эртең менен 4 буттап басат, түштө 2 буттап басат, кечинде 3 буттап басат. Ойлонууга убакыт кетти.
эртең менен 4 буттап басат, түштө 2 буттап басат, кечинде 3 буттап басат экен. Логикалык табышмак бул, ойлонгула. Азаматсыңар 78-чи мектеп гимназия дейт, жакшы дейт, 78-чи гимназия алга дейт. Рысбек Розалиев бизге ийгилик каалап бармагын басып атат. Убакыт бүттү. Атамекен командасы эртең менен 4 буттап басат, түштө 2 буттап басат, кечинде 3 буттап басат экен. Ана эмне жөнүндө же ким жөнүндө сөз болуп атат? Жооп барбы? Жооп берсеңер болот. Жооп бере албаса, жооп. Жок дейт жооп. Аракет кылып көрсүн. Атамекен тобунун топ мүчөсү Курманкулова Милана. Биздин жооп ымыркай деп ойлойбуз. Анан ымыркай эртең менен басат, анан түштө 2 буттап басат. Чоң кишиге айланды. Анан кийин чоңойгондо ал деген конкрет жооп бергиле. Кече толуктап жооп бер, сен жооп берсең. Кел толуктагыла. Ал жаңы төрөлгөндө 4 буттап басат, кийин чоңойгондо 2 буттап басат, кийин ал кара болгондо бир таяк менен басат. Туура. Жылдыз эжесинин жардамы менен туура жооп берүүгө аракет кылышты. Ошондо жообу окуп койсоң. Негизи жооп туура эле болду. Эртең менен баягы 4 буттап басканы бала жөрмөлөп басканы, түштө 2 буттап басканы чоңойгондо 2 буттап басып калабыз. Кечинде 3 буттап басканы бул карылык курак, Анда биздин логикалык суроолорго биримдик командасы жооп берет. Даяр болсоңуздар, жакшылап угуңуздар. Ушул сыяктуу эле табышмактардын бири 6 аягы бар. 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Аяк деген бут деген сөз, 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Не жөнүндө сөз болуп атат? Ойлонууга убакыт кетти. 78-чи мектеп гимназия алга дейт. Айсулуу Моңолбек кызы. 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Ушуга окшош эле логикалык экенин баса эсиңерге алып койгула. Бул жерде жаш койлак нерсе кереги жок. Бул жерде ошо бир 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Убакыт бүттү. Жакшылап ойлонуп койсоңор. Келгиле, жандуу. Атамекен командасынын жообун силер таап аттыңар эле. Кана өзүңөрдүн тапкыла мана. Жооп барбы? Убактыбызды үнөмдөйлү. Силерде барбы жооп? Кана Атамекен командасынын жообун окуп көрөлүчү. Атамекен тобунун топ башчысы Абдулакимов Танислам бул ары. Ардын куйругу барбы? Силер жооп жокпу? Айтып көрсөң, давай. Мен биримдик тобунун топ мүчөсү бул Скорпион. Рахмат, болду. Убакыт үнөмдөйлү. Сиздер логикалык суроого түз түшүнүп алдыңар. Кичине мындай каймана майында жооптор болот бага, логикалык суроо деп ошон үчүн айтылат. 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Бул атчан киши. Атчан киши. Түшүнүңөрбү? Аттын 4 буту кичине 2 буту 6 аяк болот. Аттын башы менен кишинин башы 2 баш болот. Анан аттын жалгыз куйругу бар, ал 1 куйрук болот. Өтө өкүнүчтүү. Айлампа. Экинчи айлампада биримдик командасы жооп берет. Бул бөлүмдө билимиңди сынап көр деп айтылат. Жогоруда айтылгандай кыргыз тил, кыргыз адабияты, тарых, география жана математика сабактарынан суроолор берилет. Биримдик командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо кыргыз тилинен. Сүйлөм деген эмне? Каалаган эле сөздөрдүн сөз айкалыштарын топтому сүйлөм боло алабы? Каалаган эле сөздөрдүн сөз айкалыштарын топтому сүйлөм боло алабы? Ойлонууга убакыт кетти. Сүйлөм деген эмне? Каалаган эле сөздөрдүн сөз айкалыштарынын топтому сүйлөм боло алабы? Жооп. Мен биримдик тобунун топ башчысы Жумалиева Айбике жооп берет. Сүйлөм деген бул 2 же андан ашык сөздөн сөз айкашынан түзүлгөн сөздөрдүн топтому. Толугураак айткыла.
бир маанини билдирген. Ой, бир нече сөздөрдүн сөз айкашы толук бир маанини билдирген сөздөр. Дагы айткыла. Каалаган эле сөздөрдүн сөз айкалыштарын топтомо сүйлөм боло алабы? Жок, алар деген бири-бири менен байланыш керек. Жок, баары биригип бир ойду билдириш керек да, бир маанини. Толук бир маанини. Туура. Туура жооп топпой. Жалпысынан туура жооп мындай, жакындаштырганга аракет кылдыңар. Туура жооп сүйлөм толук маанилүү бүткөн ойду билдирет. Анын тутумундагы сөздөр жана сөз айкаштары бири-бири менен дайыма байланышта болот. Каалаган эле сөздөр сүйлөм боло албайт, себеби толук мааниге ээ эмес. Эми экинчи суроо. Биримдик командасына баш мүчөлөрдөн гана түзүлгөн сүйлөм кандайча аталат? Баш мүчөлөрдөн гана түзүлгөн сүйлөм кандайча аталат? Эже болду. Даярсыңарбы? Келгиле, даяр болсо кала. Мен биримдик тобунун мүчөсү Курманбекова Сабина баяндоочу. Жана баяндоочу. Баш мүчөлөрүнөн гана түзүлгөн сүйлөм кандайча аталат? Кандай атачу? Жана баяндоочу. Бая мисалы. Жана баяндооштон гана түзүлөт, ооба. Анан бир анын өзүнүн сөзү бар да. Кандай сүйлөм аталат? Кандай сүйлөм? Чыгдан башталат. Кандай сүйлөм? Негизи жооп туура болуп атат, бирок толук кандуу эмес. Биз толуктап коелу, убакыт өтүп атат. Жалаң сүйлөм деп аталат. Жалаң сүйлөм анткени Асан окуду деген сөздү ала турган болсок, мында жана баяндооштон гана бар, түзүлүп атат. Эми биз Атамекен командасына кезек келип жетти. Кыргыз тил сабагынан суроолорго жооп бересиңер. Биздин биримдик командасы бир аз толкунданып атып, бир аз эметип алды. Толкунданып калды. Силер толкундан калдырбай, жакшылап жооп бериңиздер. Биринчи суроо. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Кыргыз тил сабагынан суроолор булар, Кыргыз тилинин өзүнүн атайын терминдери бар, бүт ошолорду колдонгула. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Сексен жетинчи гимназиянын окуучулары алга деген билдирүү келип атат. 94-чү мектептин мугалимдери, окуучулары келгиле сүрөп турабыз мектепте окуучуларды. Убакыт. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар дейт. Жооп барбы? Мен келе кой. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Айтбеков Атай Тубаса сөздөр. Жок. Жооп. Туура эмес. Силерде жооп барбы? Айтып көрсөңүз ана. Мен биримдик тобунун топ башчысы Жумалиева Айбике. Сүйлөмгө сөз уланбайт. Сүйлөмгө мүчө уланбайт, сөзгө уланат. Такыр алыстап кеттиңиз. Дагы жооп берип көргүлө, болбосо туура жолун айталы. Онда оңгу сөздөр болчу. Рахмат, биз өтө өкүнүчтүү. Бул 5-6 класс өткөн тема болчу, унутуп калсаңар деле мүмкүн. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр булар каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөр. Себеби булар сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарышпайт. Түшүнүктүүбү? Экинчи суроого жакшылап көңүл буруңуздар. Бул оңой эле суроолордун катарына кирет. Түзүлүшүнө карай сүйлөм кандай болуп бөлүнөт? Аларды мисал менен айтып бер. Түзүлүшүнө карай сүйлөм кандай болуп бөлүнөт? Түзүлүшүнө карай сүйлөм кандай болуп бөлүнөт? Өтө оңой суроо, келиңиздер. Жооп даяр болсо келиңиздер. Суроону кайталап коеюн. Түзүлүшүнө карай сүйлөм кандай болуп бөлүнөт? Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Курманкулова Милана айтыңыз. Түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт экен? Жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Бир мисал келтире аласыңбы бир сүйлөмө? Жөнөкөй. Жөнөкөй сүйлөм бир мисал, татаал сүйлөм. Мен мектепке бардым, мисалы жөнөкөй, татаал деген көп эки
Эки жандан көп сөздөрдөн түзүлгөн сүйлөм. Туура. негизинен жооп тура жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Мен акыл таймаш конкурсуна катыштым десе бул жөнөкөй сүйлөм болот. Ал эми эмгек өмүрдү узартат, уят бетти кызартат деген сөз сүйлөм болсо бул татаал сүйлөм болот экен. Эки жандан көп сүйлөмдөн турса ал татаал экен. Рахмат, негизинен кыргыз тил сабагынан суроолор бүттү. Эми биз кыргыз адабияттан өтөбүз. Бул жолу бизге Атамекен командасы баштап берет. Кезек боюнча кыргыз адабиятынан биринчи суроо Атамекен командасына. Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасында Толубайдын көзү эмне үчүн ойлот? Ойлонууга убакыт кетти. Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасында Толубайдын көзү эмне үчүн ойлот? Оңой суроолордун катарына кирет. Бизге Атамекен командасы жооп берет. Атамекен тобунун топ мүчөсү мен Жээнбекова Асесим жооп берем. Толубай сынчынын көзүн оюп салган себеби хан мындай жакшы ат таап берет дегенде, ал болсо мындай жүдөп калган жаман атты көргөзүп коет. Ошондо сен мени чылдыңдап жатасыңбы деп көзүн оюп салат. Жооп. Туура. Туура. Бир кедейдин кырсаң катын тулпар деп тааныгандыгы үчүн көргөзөт. Бирок чындап эле тааныган ал тулпар экен да. Ал кыраак адам болгон, а падыша анча кыраак эмес болгон. Экинчи суроо. Жоомарт Бөкөнбаев уламыштын негизинде элдик патриотизмди чагылдырган кандай чыгарма жараткан? Жоомарт Бөкөнбаев уламыштын негизинде элдик патриотизмди чагылдырган кандай чыгарма жараткан? Келе ойлаган, азаматсыңар. Окунтучу мектеп. Атамекен тобунун топ мүчөсү Маматов Акымбат. Биздин жообубуз чептенердин күчү бек. Жооп. Туура. Азаматсыңар. болду. Кыргыз тилинен бир аз кыйналдыңар да, кыргыз адабиятынан жакшы унут эле экенсиңер. Эми экинчи кыргыз тилинен, кыргыз адабиятынан биримдик командасы жооп берет. Биримдик командасы даярсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда биринчи суроо. Алы Токонбаевдин Күбүнүн сыры аңгемесиндеги зарлыкты кулчулуктан ким бошотот? Алы Токонбаевдин Күбүнүн сыры аңгемесиндеги зарлыкты кулчулуктан ким бошотот? Алы Токонбаевдин Күбүнүн сыры аңгемесиндеги зарлыкты кулчулуктан ким бошотот? Оюңарды топтоп, бири-бириңер менен акылдашып, шашпай, убакыт бар анткени. Эми бүт айтсаңар болот. Келе кой. Мен биримдик тобунун мүчөсү Кенжегулова Тахмина. Зарлыкты болсо кулчулуктан батыр кыз бошотот. Ал кандай кыз болот? Баягы өз эркиндиги үчүн, Күрөшкөн кыз болот. Туура. Азаматсыңар. Эми силерге экинчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасында мектептин тоюна келген окумуштуу Алтынай Сулайманова эмнеге капа болду? Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасында мектептин тоюна келген окумуштуу Алтынай Сулайманова эмнеге капа болду? Жетимиш сегизинчи мектеп гимназиясы алга дейт Хадижа Алымбекова. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасында мектептин тоюна келген окумуштуу Алтынай Сулайманова эмнеге капа болуптур? Мен биримдик тобунун топ башчысы Жумалиева Айбике жооп берет. Алтынай Сулайманова болсо мектептин тоюна келгенде ал жака Дүйшөн мугалимди чакырышат, бирок Дүйшөн агай чакырышат, бирок ал болсо келет дагы кайра кетип калат, эч ким менен учурашпай элечи. Ошого капа болот. Чакырылган эмес бирок, Чакырылган эмес. Туура. Эми биримдик командасы эле жооп берет. Эми биримдик командасы Тарых сабагынын. Биримдик команда баштайт экен. Тарых сабак болбой, башка сабак. Анда биримдик командасы тарых сабагынан даяр болсоңор, биринчи суроо. Кытайда хан империясы канча мамлекетке бөлүнгөн жана алар кандай аталган? Кытайда хан империясы канча мамлекетке бөлүнгөн жана алар кандай аталган? Бул тарых сабагынан суроолор, бул 7-класс программасы, унута элек болушуңар керек.
Кыргыз тили, кыргыз адабият жалаң 5-6 класстардан түзүлгөн үчүн унутуп калсаңар мүмкүн. Азаматтар акылдашкандар жагып атат, талашып. Мен биримдик тобунун топ мүчөсү Кенжегулова Тахмина. Кытайда 2-3 кылымдарда алар 3кө бөлүнүшкөн. Биринчи Вэй түндүк, Шу ортоңку, ал эми У түштүк. Жок. Туура. Жок, туура. Хан империясы Вэй түндүк, Шу борбордук, У түштүк болуп 3 мамлекетке бөлүнүп, 3 падышачылык деп аталган. Алар бири-бири менен касташып ынтымак болгон эмес, ошонун кесепетинен хан империясы кулап калган, Жакшы азаматсыздар. Экинчи суроо. Улуу Кытай дубалы канча жылда курулуп бүткөн? Улуу Кытай дубалы канча жылда курулуп бүткөн? Азаматтар Улуу Кытай дубалы канча жылда курулуп бүткөн? Мына команда менен иштеген ушундай болот. Кеңешип кескен барып агырбайт деп бекер айтпайт. Анан бул сүйлөй элек, бул айтсын деп, кезектешип мен айттым, эми сен айт деп. Канча жылда курулуп бүткөн, Канча жылда курулуп бүткөн? Улуу Кытай дубалы өзү деген 2100 жылда курулуп бүткөн. Туура. Негизинен бизге ошол эле цифраны айтып кой жетиштүү. Тиги Сун династиясынан баштап Мин династиясына чейинки аралыкта курулуп бүткөн негизи. Эми атамекен командасы үчүн тарых сабагынан суроо. Биринчи суроо. Улуу Кытай дубалынын узундугу, бийиктиги жана туурасы канча болгон? Атамекен командасы Улуу Кытай дубалынын узундугу, бийиктиги жана туурасы канча болгон? 78-чи мектеп гимназия алга Нураида Курманбекова дейт. Улуу Кытай дубалынын узундугу, бийиктиги жана туурасы канча болгон? Берем сандар болгондуктан балким жакындашып калса деле туура деп эсептейбиз, бирок болушуна жакындатып айткыла. Анча-мынча сандар так эстеп калуу өтө эле кыйын. Ооба. Биримдик командасы жакшы билет окшойт, Ана атамекен партиясы командасындагы сөзүн угалы. Жоон угалы, келгиле. Мен атамекен тобунун топ мүчөсү Маматова Кымбат. Биздин жообубуз Сепилдин узундугу 6250 километр, жана туурасы 8,4 метрди түзөт. Бийиктиги? Бийиктиги 6,4. Бийиктиги 6,4. Айрым жерде 10 метрге чейин жетет экен. Турасын айтсаң эми? 8,6. Рахмат. Силерде так жооп барбы? Турасы 5,5. Келгиле, айтып көргүлө. Мен биримдик тобунун топ мүчөсү Кенжегулова Тахмина. Улуу Кытайдагы дубалдын узундугу 6250 километр, туурасы 5,6. Ал эми узун бийиктиги болсо 6,4. Негизи убакытты сызбайлы, рахмат. Жакындашып бардыңар, биз туура так жоопту айтып коелу. Бул чеп дубал түндүк Кытайда жайгашкан, жалпы узундугу орто эсеп менен 6350 километр, бийиктиги 6,6 метр, айрым жерлерде 10 метрге чейин жетет. Туурасы түндүк жагынан 6,5 метрге кенендикте башталып, үстү 5,5 метрге чейин кууш тартып кетет экен. Кичине жакындаштыңар, калыстар тобу анын баарын эсепке алат. Негизинен туура эсепсе. Ал эми экинчи суроо атамекен командасына. Кытайда феодалдык бийлик качан орной баштаган? Кытайда феодалдык бийлик качан орной баштаган? Кайсы кылымдарда? Кытайда феодалдык бийлик качан орной баштаган? Жооп барбы? Атамекен командасы берет. Мен атамекен тобунун топ башчысы Абдулакимов Данислам. Рим империясы кулагандан кийин 476 жылдан кийин башталган. Кылым менен көргөзсөң, ошо китебиңер жазып турат. Баланчанчы кылымдарда Кытайда феодалдык бийлик орной баштаган деп турат да. Кайсы кылымдарда?
Айтып ал. Кел. Кана? Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү 14 жана 12 кылымдарда. 12 жана 14. Такыр башка кетип калдыңыз. Туура эмес. Кана толук кел. 4-6 кылымдарда. Жакындагы аракет кылган рахмат. Кана өздөрүн жоолуп көрөлү. Келе кой, кел. Мен Айтбек, мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Айтбек Отай 8 же 9 кылымдарда. Болду. Силер жооп берип көрүңөр. Туура эмес. Биримдик тобунун топ мүчөсү 4 кылымда. Жакындашты. 3-4 кылымдарда Кытайда феодалдык түзүлүш орной баштаган экен. Убактыбыз үнөмдөйүл дагы биз география сабагына өтө берели. Анда география сабагынан бизге Атамекен командасы баштап берет. Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, анда эң кызыктуу сабактардын бири чынында Австралия материгине гана мүнөздүү жаныбар кайсыл? Австралия материгине гана мүнөздүү жаныбар кайсыл? Жооп бергиле, жооптор даяр акчат буларкы. Келе алган, айткан. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Маматова Кымбат, кенгуру биздин жооп. Жооп. Туура. Бул сумкалуу жаныбарлардын түрлөрү деп айтылат. Мунун көп түрү бар. Ошонун бири кенгуру. Бул ушу Австралия гана материгине таандык, анын эң чоң кенгурулар 3 метрге чейин жетет экен. Анча-мынча майда кенгурулар бар экен, 30 сантиметрге чейин кичинекей кенгурулар бар экен. Алар балдардын боорундагы сумкасына салып жүрүп чоңойтат экен, Экинчи суроо, азаматсыңар биринчи суроо жакшы жооп бердиңер. Экинчи суроого сумкалуу жаныбарлардын азайып кетишине эмне түрткү болгон? Сумкалуу жаныбарлардын азайып кетишине эмне түрткү болгон? Кенгуру сыяктуу бир жаныбарлар азайып кеткен экен да. Австралия материгинде сумкалуу жаныбарлардын азайып кетишине эмне түрткү болгон? Жооп бар экен. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Жембекова Сезин жооп берем. Анткени Австралия бул кенгурулар Австралияда жайгашкан үчүн, кургак мекендик болгон үчүн, ошончо алар суу көп жетишпегендиктен алар жоголуп кетишкен. Жооп. Туура эмес. Туура эмес. Силер жооп барбы жокпу? Жоопту айтып бере алам да. Жакшылап угуңуздар, билип алыңыздар. Мындан ары Европадан алынып келинген бакма коёндордун санынын тез өсүшү сумкалуу жаныбарлардын азайып кетишине алып келген. Анткени алар сумкалуулардын жайыттарын оттошкон дейт. Ошо жанагы бакма коёндорду Европадан көп ар кандай жаныбарлар алып келип турган да, жанагы динго деген итти дагы башка. Ошолор алып келип бакма коёндор алып келген, анан өстүргөн, алар аябай төлдөп өсүп көбөйүп кеткендиктен алар ошо кенгурулар, жанагы сумкалуу жаныбарлар оттогон оттон отоп жайыттан. Анан тигилерге жайыттар чыгып азайып кетишкен да. Ошон себебинен. Биримдик командасы үчүн география сабагынан биринчи суроо. География китебиңердеги маалымат боюнча Австралия материгинде учурда канча калк жашайт? География китебиндеги маалымат боюнча Австралия материгинде учурда канча калк жашайт? Китеп боюнча да айтсаңар болот, анан кийинки Австралия мамлекетиндеги калктын саны жөнүндө сөз болот. Бу жерде ошо Австралия материгинде жашаган болбосо элдердин саны канча дейли? Китепте жазылган. Билсеңер азыркы учурунда айтсаңар болот. Түзүлүп аткан кезде мындан көп жыл мурун түзүлгөн да, ошон үчүн ал кезде бир аз цифра башка болчу, азыр башка, бирок ошо китептеги көрсөтүп айттым да. Калкынын саны. Элдин саны, калктын саны көбөйүп. Келе, убакыт бүттү. Китебиңер жазылып турат, Австралия материгинде баланча калк жашайт деп турат. Баланча миллион калк жашайт деп турат. Жооп барбы? Ана? 1,3 миллиард. Миллиард? Жооп. Туура эмес. Уккөрөлө бир. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Курманкулова Милана жооп берем. Ал жактын калкы 19 миллион болгон. Аракет кылдыңар, рахмат. Туура жоопту айтып коелу. Биримдик командасына жооп болгон жок. Келе уккөрөлү. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Айтбек Отай 16-17 миллион.
Мен такты айтайын, жакындап бардыңар. Суроолор жоопторго Ооба. бал коюлбайт, ошон үчүн биз биримдиктин жообу жок деп эсептейт да, силер жообун айтпай. Жообу 18 миллион. Китеп жазылып аткан учурда ошондой болчу экен. Азыр 2021-жылдагы маалымат боюнча 25 миллион экен. Австралия материгиндеги жашаган калктардын саны. Эми биримдик командасына экинчи суроо. Жергиликтүү калктын абалы, жашоо тиричилиги эмне себептен төмөнкү деңгээлге түшүп кеткен? Австралия жөнүндө дагы эле сөз кылып атабыз. Жергиликтүү калктын абалы Австралиядагы жашоо тиричилиги эмне себептен төмөнкү деңгээлге түшүп кеткен? Австралия материгиндеги жергиликтүү калктын абалы, жашоо тиричилиги абдан бир жакырсыздыкка түшүп болгон да. Ошол эмне себептен болгон? 78-чи мектеп гимназия ийгилик алга деген билдирүү келип атат бизге. Кана жооп барбы биримдик командасында? Келгиле. Биримдик тобунун топ мүчөсү. Анткени аякта кургактык болгон. Кургактыктан анан бактарда күйүп, абада Эмнеге ошо кургакчылыкта жашап калышкан алар? Жок. Дагы бир себеп бар. Толук. Жооп барбы толуктап? Мен келгиле. Жамгырас жаган. Кана толуктап көрөсүңөрбү кана? Мен ата мекен тобунун топ мүчөсү Курманкулова Милана. Ал жакта жанар тоолор аз болгондуктан аякта жок. Жооп туура эмес. Туура жоопту айтып коелу. Анткени материкке европалыктар келгенден кийин жергиликтүү калк материктин шарты катаал кургак аймактарына сүрүлүп ташталгандыгы үчүн алар баягы төмөнкү деңгээлге түшүп кетишкен. Европалыктар барып туруп аякты көчүп барышкан, басып алышкан да, ошондон анан өзлөрү жакшы жерди ээлеп, жергиликтүү элди кургак жакка сүрүп салган, ошондон алар жакырып алышкан. Анда эми илимдердин падышасы болгон математика сабагына кезек келип жетти. Жана баарыңар тең бирден сабак жакшы көрүп атаңар эле. Математика сабагын жакшы көргөн ким эле бизде? Анда биримдик командасы даяр болсоңор угуп тургула. Бул эле 7-чи класстын программасы негизинде түзүлгөн суроолор. Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Биримдик командасы жооп берет. Биримдик командасы. Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Бир сөз менен жооп берип койсо жетиштүү. Мындай болот деп коет бүттү. Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Кана жооп. Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Кана? График. Y көбөйтүлгөн k барабар x. Жооп. Ал формула. Туура эмес. Кана? Ата мекен, силерде жооп барбы? Келгиле угуп көрөлү. Мен биримдик тобунун мүчөсү сантиметр. Жооп туура эмес. Силер айтып көрсөңөр ана. Көрүп коелу. Сызыктуу функциянын графиги кандай болот? Мен ата мекен тобунун топ башчысы Абдулла Станислав жооп берем. Сызыктуу функциянын графиги y барабар rx кошулган b түрүндө формула менен берүүгө болот турган функциялар. Туура эмес. Туура жоопту угуп койсоңор, убакытты үнөмдөйлү. Сызыктуу функциянын графиги түз сызык болот. Эң жөнөкөй жооп болчу. Түз сызык болот. Экинчи суроо. Угуңуздар, мына жанакы нерсеге эми келе атабыз. Y барабар kx функциясынын графиги k 0дөн чоң болгондо кайсы чейректерде жайгашат? Кайталайм. Y барабар kx функциясынын графиги k 0дөн чоң болгондо кайсы чейректерде жайгашат? 4 чейрек бар билесиңер, ошо 4 чейректин Y барабар kx функциясынын графиги k 0дөн чоң болгондо кайсы чейректерде жайгашат? K 0дөн кичинекей болгондо башка чейректерде, K 0дөн чоң болгондо башка чейректерде жайгашат да. 4 чейрек бар экенин билебиз. Азаматтар алга дейт Тазагүл Мейманкулова деген көрөрманыбыз.
Кана жооп даяр экен. Мен биримдик тобунун мүчөсү Курманбекова Сабина 2-чейректе. Y барабар K X функциясынын графиги K 0дон чоң болгондо биринчи, үчүнчү чейректерде жайгашат. Сен шашып жооп берип калдыңар, кеңештеген улук. Чейректерде деп суроо кетип аткандай, демек 2 чейректи айтышыңар керек болсо, ошондо биринчи, үчүнчү чейректе жайгашат экен. Эми Атамекен командасы үчүн математика сабагынан биринчи суроо. Түз пропорциялуулуктун графиги кандай болот? Түз пропорциялуулуктун графиги кандай болот? Ойлонууга убакыт кетти. Биримдик командасы үй тапшырмага даярданасыңарбы? Даярдана бергиле. Кана Атамекен командасын жоонугалы түз пропорциялуулуктун графиги кандай болот? Жооп. Атамекен тобунун топ башчысы Абдулла Акимов Станиславовна жооп берем. Түз сызык. Тактап айталы, кошумчалап. Түз пропорциялуулуктун графиги координаталар башталышы аркылуу өткөн түз сызык болот. Эми экинчи суроо. Y барабар K X функциясынын графиги K 0дон кичине болсо кайсыл чейректерде жайгашат? Жана 0дон чоң экендигин сураганбыз, азыр 0дон кичине болгондо кайсы чейректерде жайгашат? Кайталайм. Y барабар K X функциясынын графиги K'дан 0дон жооп бар экен. Мен Атамекен тобунун топ мүчөсү Жембекова Сезим жооп берем. Жоо 2-4 чейректерде. Азаматсыңар. Жооп туура. Эми Кайсы команда кандай жооп берип жатат? Толук кандуу жооп бердиби, жарым жартылай жооп бердиби, так эле жооп бере албай калдыбы? Ошого жараша калыстар да өзүнүн упайын коюп турат. Ар бир аракетиңер дагы эске алынып, өзүнчө бир упайга ээ болот. Ошонун баарына калыстар тобу оюндун айында жыйынтыгын чыгарып беришет. Бизде 7 гана минутталык убакыт калды. Ошондуктан келгиле, кайсы команда даяр болсо, үй тапшырманы аягына чыкпай калбайлы. Келгиле. Даярсыңарбы? Кайсыны аткарасыңар силер? Келгиле, аткара бергиле. Убакыт аябай үнөмдөйлү. Кайсылыр ырдап бересиңер? Өтө узак болсо кичине кыскартып койгула. Кыргызстаным деген ырды. Эки эле куплетін ырдаганга аракет кылып бериңиздер, убактыбыз өтө аз калды. Кеттик. Kırgızistan doğdun mekeni, Kırgızlar toplayır kendini. Kınırlar attı bölüp yaşaydı, Özbek'in güldüğün mekeni. Asfatı bilegen olur, canlagan olur. Yaratkanın solunu verdi, adı bütün zengin boz mekeni. Kırgızistan büyük meken, Kırgızistan oyunun gidi. Kırgızistan, Kırgızistan, olaydı seni bir Рахмат, убакыт аябай аз болуп калды. Келгиле эми биримдик команда силер да кыскарткыла, Биз үй тапшырмасында чач өрүү салтын даярдап келген болчубуз. Чач өрүү салты бул кыргыз элинин байыркы салттарынын бири. Бул жөрөлгө болсо жаңы келген келин эртеси күнү кайнатасы үйүндө өткөрүлөт. Бул жөрөлгөгө жалаң аял кишилер гана катышат. Эй атасы, кечеки жаңы келген келиндин чач өрүү жөрөлгөсүн жасайлы. Өткөрсө өткөрөлү, жакшы салт эмеспи? Болгула. Анан конокторду чакырабызбы? Анан эмне, өзү эле өткөрмөк керек. Анда мен канчаларга чакыра берейин? Саат 11ге деп эле чакырта бер, баары чогулганча 12 болот да. Улуу Бектур, уруунун улуу байбичелерин, айымдарды жана кыз келиндерди чакыр. Чач өрүү салтын көрүшсүн.
Баштай бер. Чачан берип баштай бер. Сен келгиле. Дароо эле. ий жакшы болбодубу? Мен да ушуну ойлоп тургам. Борсок бышырып дасторкон даярдайын. Ошентип айланайын. Өзгөчө чачылаасын жакшыраак даярда. Эми чач өр сатын өтө. Анан дагы чач өргөндөрдүн колуна байлай турган 2 ак жолу калачык. Эли ыраазы болсо батасы да жакшы тиет. Жаңы келиндин чачын жөн салды эле бирөө бербейт. Ушул айылда үлгүлүү, нарк нускалуу, жүрүм туруму бар, түгөйү менен тең улайган айымдар чакырылышы керек. Анда мен жаңы келинди эчтип келе коеюн. Үнөмдөйлүү, убактыбызды үнөмдөйлүү болгула. Жаштарга үлгү болгон Айбике байбиче оң тарабын өрсүн. Микрофонго. Сабина Сарымайды алып келе кой. Ий, мына алыңыз. Сарымай менен озантканыбыздын себеби ырыс кечиктүү келин болсун дегенибиз. Биз тиги чачты өрүлүп бүттү деп эсептейли, калыстар тобу өзүнүн жогорку упайын берет. Бул салт үчүн убакыт аз калды, ошон үчүн калыстар тобунун жыйынтыгына кезек берип коелу. Биз силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Силердин үй тапшырмаларды 100% толук аткарды деп эсептейбиз. Баарыңар чоңор анан иштейбиз. Рахматында коюп туралы, келиңиздер. Келиңиздер гана. Биз аябай убакыт аз калды. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook көрүүчүлөр жана бүгүнкү интеллектуалдык оюндун катышуучулары. Бүгүн биз оюнда 2 мектептин Бишкек шаарындагы 2 мектептин командаларын көрдүк. Номер 78 мектептин биримдик командасы жана номер 94 мектептин ата мекен командаларынын оюндарын көрдүк. Негизинен 2 команда тең мурда катышып жүргөнгө мындай топ менен иштөө калыптанып калыптыр. Ошондой болсо дагы мындай сынак деген сынак кээ бир суроолорго окуучулар жооп бере албай калышты. Жыйынтыктарында. Ооба, жыйынтыгында 78 мектептин командасы математика менен география мурда тарыхка жооп бере албай калышчу эле балдар. Азыр мында математика менен географияга жакшы жооп бере албай калышты. Ал эми 94 мектеп математикадан кийин географияга бул мектептерде анча мынча жооп бере албай калышты. Негизинен жалпы жыйынтыгы 78 мектеп гимназиясынын биримдик командасы 152 упайга ээ болду. Ал эми 94 мектептин командасы 180 упайга ээ болду. Келиңиз, кабыл айтып коюңуз бирөөсүз. Саламатсыздарбы, радио каармандар. Бүгүн аябай жакшы оюн болду, бирок дагы көп нерсени эске алышыбыз керек. Ийгилик болсун балдарга. Рахмат. Биз дагы бул командаларды кайгырбагыла дейбиз, анткени бул упайлар экинчи айлампанын аягына чейин сакталат да, андан кийин кайсы көп упай алсак, команда ошолор 3-чү айлампага өтөт. Ушуну менен биз эфирибизди жыйынтыктап жатып, бизге окуучуларды даярдап келген мугалимдерге рахмат айта кетели. Макеева Зарина Сариевнага жана Курманбек Айдаров Жолдошбек уулу Адилет эжекелерибизге агайларыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүн бизге калыс кылып берген Бишкек шаарынын медиасынын билим берүү башкарманын жетекчиси адиси Тишебай Урумхан эжекебизге, ошондой эле Айдархан Молдокулов атындагы номер 5-улуттук инновациялык технологиялар мектеби лицейинин директорунун орун басары Мелисхан Асанов эжеге терең ыраазычылык билдиребиз. Эфирде алып баргандар Жылдыз Мырзабекова жана Жаныбек Исмалиев, режиссер Нуржан Качкынбекова, Кыргыз радиосунун Facebook баракчасынан түз алып көрсөткөн Алтынай Сарыбаева. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден жолугушканча